Assalamu alaikum, урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, биздин көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн туугандар, арадан 12 күн өтпөй кайрадан Бишкек тарапка келип калдык. Бүгүн 3 февраль 2021 жыл Беловодскийдеги Медет Таксырдын экинчи точкасынан бүгүнкү чыгарылышта жаңы жакшы жылкылар келип калган экен туугандар. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга коюп бермекчибиз. Анда эмесе биз баштасак, сиздер көрүңүздөр. Эгерде жаккан болсо, алдыдагы номерлерге чалып, Медет Таксырдын номерине чалып туугандар, аттар менен жакканын тандап алсаңыздар болот. Анда эмесе биз туугандар бул чыгарылышты баштайбыз. Медет Таксыр, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Алейкум ассалам. Жакшысызбы эке? Жакшы, Аллага. Ден соолугуңуз жакшыбы? Өзүң кандай? Жакшы. Кудайга шүгүр. Жакшы келип алдыңызбы? Аллага шүгүр. Бүгүнкү чыгарылыш боюнча бир сүйлөп кетиңиз, Таксыр. Бүгүнкү чыгарылышта кандай аттар чыгат? Ошолор боюнча айтып кетиңиз. Биринчиден ассаламу алейкум, рахматулла, баракатуху. Аллага чексиз мактоолор болсун. Баары Алланын өкүмү менен. Ошо биринчи чыгарыш боюнча чыгарылат. Бүгүн 9 баш чыгат. 9 баш. Маманда полторашкалар чыгат. Анан 2 жаштар, Кунандар чыгат. кунандар. Мингаттар чыгабы? Мингаттардан бирөө чыгат. Мингаттардан бирөө чыгат. Кунандын сындууларын көргөзөбүз бүгүнкү чыгарылышта. Кудай кааласа. Кудай кааласа көрсөтөбүз. Анда эмесе Таксыр баштай берсек, биринчи номерден баштап ушундай кете берели, Биринчи номер ошондо жашынан баштапсыз. Бул Абакан тай деп не болот? Абаканский. Абаканский бул. Баштай бериңиз. Абакандан келген тайлар. Абакандан келген тайлар. Абакандан. Ошо мына бул да бул полторашка болуп эсептелет. 1,5 жаштагы калтатай, Полторашка болуп эсептелет бул. Мүчөлөрүн бир sıra айландырып тартайын. Мынакей туугандар көрүңүздөр. Деңиздин көргүлө. Аттын туяктарын караңыздар туугандар. Аттын өңү башкача экен Таксыр, ак аралаш. Жерде Бизде чардар деп коет, мына көбүнчөчү. чабдар дейби? Чабдар деп айтылат. Жерен деп айтылат. Ар кандай да. Тишин көргөзүңүзчү, тишин. Тиш тарабы сизге тарталы туугандар. Тиши. Ошондо бул жазга кунан болот, кудай кааласа. Жазга кунан болот. Жазга кунан болот, Жазга кунан деп айтылат, бирок өзү сал кечекке, июль августтун өзүчү булар Абаканда нелер основной ошол мезгилде туулат да. Чекесте кулун тишпойдон турбайбы? Чекелерчи. Кулун тишпойдон экен, Кулун тишпойдон турат. Кечкилерсилер эми көрүлгөр жазга туйт деткен, ал биздин Кыргызстанга салыштырмалуу жазга туйт деп айтылат да. Ушуну көп жолу кайталап келесиз, ушуну. Ал жактарда погода бөлөк да. Ооба. Анан ошол бул ушуну койдук. Баасын канча деп атасыз? 120 миң койдук. 120 миң сом, Мынакей туугандар. 120 миң сомго ушул кишенеп жаткан Абакандан келген 1,5 жаштагы калтатай чыкты туугандар. Бул азыр миңги болуп үйрөтүлө элек, Таксыр. Миңги боло элек, мынакей казыктары. Буга салыштырмалуу, өз салыштырмалуу. Азыр бул арык да. Арык. Бакса дагы сынып чыгат. Арык бирок жакшы. Эми үйрөтүп алса, алла насип кылса, бирок 120дан дагы түшүп беребиз бир аз. 120дан да түшөсүз, Мынакей достор. Анда эмесе бул биринчи номер болду туугандар. Кийинки аттарды тартып көргөзүп берели, сындуу аттар алдыда чыгат туугандар. Аларды да көрүңүздөр, анда биз баштай беребиз. Медет Таксыр, бул тай экинчисиге чекти сизге бир суроо берип кетсем кандай дейсиз? Мына мисалы үчүн элдер тайларды алып алышат, мисалы үчүн ушу тайды кимге насип кылып алып кеткен болсо, үйүнө барганда кандай мамиледе болуш керек? Кандай караш керек? Эми бул мен дагы айтып келем. Адамдын алганына ниети жараша болот. Күмәнө болсо күмәнө жараша болот. Жакшы ниетин алып, жакшы ат кылам десе, жакшы ат болот. Эми бул үйгө барганда эле эми көбү кандай карайт билбейм, жакшы карагандар көп эле болуш керек. Негизи тайды алып баргандан кийин үйдө буга тайга жакындаш керек. Күндүгө жок дегенде бир маал кашып, программа менен чөбүн берип, программа менен суусун берип, программа менен алыш керек. Муну алып барып эле уй койлоп, уйга окшоп эле байлап коюп эле чөбүн берип коюп койгон тура эмес болчу. Буну алып баргандан кийин мисалы чөбүн берет, эртең менен курсан тойгозуп, мисалы күн чыккан маалда 10-11де 3-4 саат асып коюш керек, тайды дагычы. Анан кашып, жетелеп буну. Бир маал жетелеп чыгып, бир маал онаткан, ошол тайдын пели да жакшы болот да.
келечеги дагы жакшы. Келечеги жакшы, үйрөткөнгө да оңой болот. Сен адамга жакындайт да. Ат тай ошону жетелеп бисмилла не кылып кашып, мисалы кээ кант берип коет да, мисалы, жакындат да. Ошол жылкыга ухаживать эткен, ошол ат сөзсүз жакшы чыгат. Аны апарып эле байлап коюп эле, барып эле жемди тыгып эле, саатына карабай, программасына карап киргизип коюп эле, бок саак кылып алып турган Туура эмес. Ал туура эмес. И атты дагы пейли да бузат. Семиз кылып, жетелеп кылып койгон болсо, корс болушу мүмкүн, чапчып чиштеген адаттар таап алышы мүмкүн да. Атка жакындаш керек. Тай болобу, чоң ат болобу, ошондой программаны бир мал жетелеп чыгып, онатып коюп, бир көп болсо бир 15 мүнөт убакыт кетет. Ошо эми саатында кайталаныш керекпи? Мисалы үчүн 12-де онаткан болсо, 12-де онатыш керек. Кем ал онатканы не обязательно. А эмнеси? Ошол жеми бергени ровно болуш керек. Жеми берген. Например, 2 мал берген болсо, эртең 9 берген болсо, кечке мал 7-де берсе, 7-де. Ошондо результат болот. Көп аз бериште эмес жемдичи. Көп аз чөп бериште эмес. Чөптү аз-аздан гана салып, ошону тазалатып жедирсе, аттын чымкор деп коет да. Чөптү тандап жеш. Ошондой жагы айрылат да. Мисалы атты эртең менен 99 суусун коюп коюп, суусун берип асып койгон болсо, мисалы 2-3 койду кайра. Ошол отту аз гана салып туруп берсе таза жейт, ошо менен аттын результаты оңолушу жакшы болот. Рахмат Таксыр, эми кийинки атта келип калды. Экинчи суроодон кийин экинчи жылкы дагы биздин алдыбызга келди. Бул ат боюнча азыр мүнөздөмөсүн Таксыр айтып берсеңиз. Бул дагы Абакан шаарынан келген. Абакандан келген. Жашы боюнча азыркы мурукка барган чалдардан айынан кичинекей. Чабдардан кичине бул. Анан көп айтып атпайбы, бул биен жанында болгонсуң, башка болгонсуң дейт. Биз барып алып аткан жерден далили менен сураганга аракет кылабыз да. Далилде бер деп, а? Ошону биз ошону айтабыз. Анан биен жанында турдуңбу, биен туудурдуңбу? Ал эгерде сен түшүнсөң, жаз, түшүнбөсөң жазба. Кааласаң жанына келип көрүп, тиштерин көрүп ал. Ооба. Жакпаса алба да. Анан кийин мына мүчөсүн кара, жаныбардың. Бул жанагыдан караганда азмаз чоңураакпы дейм. Чоңураак экен, а? Бул эми мындан келип палтрашкада эсептеле берет. Ооба. Саман өзү 1 жаш, күзгү нерсе да булчу. 1 жаш экен да. Кышка туулган нерсе да айтылды. Таза деле бийлеп туп атпайбы, мисалы чүйдө үйлөрүн кармап туудуруп аткандар бар да. Ооба. Ошол сыяктуу нерсе да. Эми палтрашкада айта берели, мына жаз жайга барып 2 жаш депчи. Мүчөлүү экен Таксыр, а? Мүчөсү аябай күчтөөсү. Колун кеңири кара, бир жеңил туяк да. Жеңил туяк. Ушу туяктар дагы мындай ничке келген, а? Мына казыгычы? Казыгы калың да. Калың, Бул жакшы. Мына арттарын тартып көрүңүз амыр. Мына кетиңер, арт жагын өтөйүн дагы. Бул атты сизге көргөзөйүн. 1 жаш экен. Эми 1,5 жашка эсептей берели деп атат тугандар. Караңыздар, аттын сыны, аттын турушу. Темир көк экен Таксыр, а? Бул темир көк. Темир көк. Минги эмес. Тишин көргөзүнчү. Көргөзөбү? Так. Мына кетип тугандар. Эми баасын айта кетиңиз Таксыр. Bunun baası 170 bin kemi var деп koyduk. 170 bin so'm kemi var dediniz ha? Biraz düşüp bereriz. Bırak canı var. Жақсы нерсе, жақсы. Таксыр, жанагы өзгөндөн тартканыңыз боюнча бир айтпайсызбы? Эмне жөнүндө? Баягы Орлов кеттиби? Сатылды, сатылып кетти. Сатылды. Сатылып кетти ба? Дагы келди да, мен бул жака келдим. Аны алып кетип атышат уже. Алып кетип атышат. Орлов. Ал Америкада өзбек туган бар экен. Агасын алып подарка экен, Америкада туруп алды. Белек кылып тур да, Америкадан туруп. Белектер да. Биз ошо Өзбекстанга өткөрүп жибердик. Жана англичан кунанчы? Англичан кунан да кетти. Ал да кетти. Ал каяка кетти? Ал англичан кунан мына Чимбайга да кетти, Өзбек Чимбай. Бирок ошо Гүлүк ата эле, а? Аябай Гүлүк эле. Мына кетип тугандар. Бул экинчи номер болду. Кийинкисине өтөбүз тугандар. Кийинкилери алдыда чыгат, көрүңүздөр. Үчүнчү номерге келип калдык тугандар. Үчүнчү номер мынакей. Башы аябай чоң экен бул аттын. Караңыздар. Өзүңүздөр келип көргөзгөндө дагы башынын чоңдугуна маани бересиздер тугандар. Эми үчүнчү номерди Таксыр
Айта берсеңиз. Üçüncü Bunun parodası başka dayı değil mi? Bu Perşoron menен Arlovuz аргындашылган. Ha, Perşoğlu men Arlovski. Arlovuz аргындашылган. Bu bir yaş. Bir yaş. Tan ötkөн değil mi? Aa, Öktümde Pataraşka dep koyup jaga ulan depçi. ova. Buna ketuğanlar. Bir yaşta dediniz ha? Bir yaştan ötkөн. Köküröktörün karağınızda. Köküröktörü bir çoğun attın kökürögünde eken ha? Karağınızda. Jaltıragan bu toru kaşka. Sının бұл жағынан да көргөзөйүн, мойнун жоондугу алыстан мынакей тартып атам тугандар. Азыр жакындан барып медет таксырдан бул ат боюнча толук маалыматты алалы. Медет ака, бул ат боюнча айта берсеңиз эми. Ошол Perşoron менен Arlovuz аргындашылган. Бою канча чыгат? Boyu азыр 1.60 десек, может бийик айтып коебуз, 1.55ден бийик да. Бийик, а? Бул така да көрүлө экен. Жок, сен бул эми. Минги дагы эмес. Жок, минги дагы. Минги дагы эмес. Караңыздар тугандар, 3-чү номерге койдук буну. Тору кашка Perşoron менен Arlovдун аргын экен. Bir бастырыңыз. Мына тугандар. Бастырып көрөлү. Тайлардан тандаңыздар. Тайлардан көрүңүздөр. Таксы эми ушул жерден bir суроо берип кетсем болобу? Жанагы, мисалы үчүн аттарды кымбат чыгарып атпайсызбы? Кымбат чыгарып атасыз. Арзан чыгарып атасыз. Бирок кымбат койгон тайларыңыздагы элдер алып кетип атат. Анын себеби кандай? Себеби атка терең түшүргөн адам алып кетет да. Себеби быйылкы жылы мисалы бул Патрашкабы экинчи жылы кандай сценада болот? Ага түшүнө билген. Менде мисалы менден аталган адам мындай умный, жылкы аябай түшүнгөн адам көбүнчө ушуну алып кетет. Себеп унун келечегиндеги кандай даражасы боло тургандыгы. Келечеги, а? Себеп аны бар атты эле байлап койсо болбойт, аны минип тарбиялаш керек. Ошондо. Бирок негизи мүчөсүнө карап, бул кандай чоң ат болушуна карап, ошого карап талашып алып кетет да. Жалаң жылкы терең түшүнгөн адамдар алат көбүнчө. Жана базардагы менен салыштырууга, Мисалы базардагыда мисалы арзан болушу мүмкүн, 30-40 миңден, 40-50 миңден мисалы, ошондон үчөөнөн көрө бирөөнү алса лучше деген ой менен алып атат да. количестводан качествого. Качествого өтүп атат. Бул боюнча айткан болсок, муну 200 миңге койдук. 200 миңге койдуңуз. 200 миң койдук. Баасы 200 миң сом. Кеми болот, а? Анан баягы кээ-биркилер жазышат 200 миңге кымбат, мисалы 170 миңге кымбат. Сен биринчи келип содалаш менен келип. Канчага берем ошондо билесиң да, а? Ошондо билесиң да. Ал бизде магазин эмес да. Мына кетиңдар. Бул 3-чү номердеги ат кетти, 4-тү күтөлү. Анда эмесе достор, 4-чү номердеги жылкыга тартып көргөзүп берүүнү баштайлы. Ака, буну айта бериңиз. Бул Полторашка. Полторашка. Полторашка жашы боюнча бул дагы Абакан шаардан келген. Ошол жактан келген. Жашы боюнча Полторашка, акчасы боюнча 210 миңге койдук. 210 миң сом. 210 миңге койдук. Кеми бар. Кеми бар, а? Мына кетиңдар. Кара аттын тегерет тартып койгон тугандар. 210 дедиңизби? 210 миң сом кеми бар. Таксырдан сурайсыздар, аттын баасын дагы кемитип берет тугандар. Андыктан бул 4-чү номердеги атты көрүңүздөр. Жагып алган болсо алдыдагы номерлерге чаласыздар, келип көрөсүздөр, жактырасыздар. Тугандар, мына келип 5ке дагы келип калдык. 5-чи номер бул чек жейген аттын, чек жейген тайдын азыр толук маалыматын сиздерге айтып, кеңири түшүндүрүп беребиз тугандар. Аттын кемчиликтери барбы, аны дагы сурайбыз. Аттын сыны жакшы экен. Таксыр, бул 5 боюнча айтыңыз эми. 5. 5-чи Полторашка. Полторашка. Бул англичан пародадан. Англичан тазасынанбы? Эми тазалыгы эми эл билет, эл чек, просто семиз да, буну канчалык минип бастырса, ошого чубалып, өзүнүн фигурасына дагы чыгат. Дагы фигурасына чыга элек булчу. Англичан. Англичан бою бийик экен бирок. Бою бийик. 1 жашпы же 1,5 жаш? Полторашка. Көбүнө түшүнүксүз болот экен. Тишин көргөзүң экен, тишин. Мынакей достор. Тиш жагынан дагы бир сиздерге тартайын. Мына кулун тиши менен экен, а? Кулун тиши менен. Эми бул тайдын бир аркасынан тартып дагы көргөзөйүн. Тайдын кемчилиги барбы эке? Кемчилиги башы иштеге жок. Мына жер аркага бутугана кесе. Ona neyin dikkat kıladık parayla kaçtı. Ne var yeri var atak kaza. Şöyle ona soğuk tekste götürüp duruyor ya. Şu maşinaga тийди ба? Maşinaga тийди. Kuzovda. Atak kaza elhamdülillah. Mana кетип онда. Эми бул чишик кете турган ишик да, а? Оо, жалгыз бир. Mana кетип. Мен айтып коюш керек да. Айтып коюш, келип көргөндө дагы, а? Келип көргөндө. Эми бул англичан дедиңиз, бул тайдын баасын канча деп атасыз, таксыр?
Баасын 220 миң койдук. 220 миң сомго. 220 миң сом кеми бар. Эми ушул бага татыктуу деп ойлойсузбу? Эгерде паспорт болгондо бул вообще кымбат болот. Негизи Примерно канча болот эле? эгерде эмнеден ипподромдун ценасы боюнча европейский стилде цена болгондо бул вообще кымбат коюлмак. Кымбат коюлмакпы? Ооба. Ал кээбирки айтсаң кээбирки вообще түшүнбөйт агачы. Түшүнгөн адамдар мына силер койдот деп өздөрү түшүнөт да. Мынакей достор, аттын көкүрөк тарабында сизге көргөзөйүн. Така көрөлүк. Жок. Тик туякка киреби? Ооба. Тик туякка кирет. Күлүктөрдөн да булчу. Күлүктөрдөн, а? Күлүктөрдөн. Көкүрөк тарабы туугандар. Көрүңүздөр, жактырыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышка өтө жакшы сымдуу өспүрүмдөр чыгып атат туугандар. Өзүңүздөр да көрүп турсаңыздар керек. Алдыга комментарийге жазыңыздар. Аттар сиздерге жактыбы? Кайсынысы жакты? Аны алдыда мен нумерация менен да коюп өтөм ар бир жылкынын. Ошол боюнча жазып кетсеңиздер болот. Мынакей сындуу 5-номердеги англичан деген бул тайды тартып мынакей сизге көргөзүп бердик. Анда 6-чыларга өтөбүз, 6-чыларды көрсөтөбүз. 200 канча дедиңиз? 220. 220 миң сом. Болду. Кеми бар. Анда эмесе туугандар, 6-номер. Мына номерлерди көрдүңүздөр. 6-номерге коюлган бул бою бийик. Бою аябай чоң экен. Ушул атты сурайлы туугандар. Медет бул ат боюнча маалыматты бериңиз. Мен өздөрмөсүн айтыңыз аке. Жаш боюнча полторашка. Бул деле полторашка. Жалаң бүгүнкү чыгарылыш жаш болуп тур, а? Ооба, жаш болгон. Өспүрүмдөр. Тишин көр. Так. Полторашка. Так. Так. Азыр көрсөткөнгө аракет кыласың. Мойну узун экен туугандар. Бою канча чыгат аке бунун? Бою 170. 170 чыгат. 172 чыкты. 170 деп коюн. 172 чыкты. Ооба. Плюс минус, а? Ооба, 170. 170 деп койдуңуз. Ооба. Бул мындай кичине арыгыраак каралып калганбы? Ооба, сал арыраак. Бирок Бирок бул толгон болсо бул башка эле да. бунун породасы башкачабы дейм. Эми айтыш кыйын. Айтыш кыйын. Эми чоңоюп кеткен айтыш кыйын да. Мынакей достор. 1,5 жаштагы 1,70 бою бар тайларды көрбөй жүрсөңүз мынакей азыр чыкты. Бою бийик тай экен 1,5 жаштагы даже кунан боло элек. Бул тайды көрүңүздөр, азыр баасын айтабыз. Тишин көргөзбөдү анча? Тишин көргөзүп койгун. Тишин көргөзүп койгун. Ага бир тиш боюнча видео кылсак болобу башка күнү? Кудай кааласа. А? Кудай кааласа. Баардык жаштарды тизип коюп туруп, а? Мынакей достор көрүңүздөр. Тиш болду, жетишти. Эми баасын айтыңыз аке. Баасын канча деп атасыз? Баасын 300 миңге койдук. 300 миң сомго коюлду. Кеми бар депчи. Кеми бар, мынакей туугандар. 300 миң сомго коюлду. Миңге эмес. Жок, миңге эмес. Миңге эмес. Даже такка дагы көрүлө экен. Мынакей туяктарын караңыздар. Якта тик туякта ушуну айтса болот экен. Аркаңкы сол туягы ак. Ушул бийик келген 300 миң сомго коюлду туугандар. Айтылган баадан кеми болот. 300 миң сом. Мынакей туугандар. Көкүрөк тарабын көргөзөйүн. Дагы кандай буга кошумча маалыматтар бар? Кошумча маалымат ошол үйрөтүп, не кылса чоң ат да. Эми бул эми 170 болгондон кийин бул сөзсүз 180 да. 180 болот, а? Наркы 2 жылды кошкондо дең, а? Жылды кошкондо. 5 сантиметр чоңойсо дагы. Ооба. Ал так 180 жылдык болот да ушул. Мынакей достор. Атты көрдүңүздөр. Бул 6-номердеги атты сизге көрсөттүк. Эми 7-номердеги атты тартуулайбыз. Мынакей туугандар, көрдүңүздөр. Акем ушул жерден дагы бир суроо да. Аттын мындай боюн өстүрүү кандай аракет кылыш керек? Боюн өстүрүү. Ошо тай мезгилде азаздан жем берип эле только арпа. Жүгөр эмес. Эгер жүгөрүн берген болсо, мага чын жакшы көрдүм. Тайларым турган жерден тердеп атат. Мака берсе, жүгөр берсе тердейт да. Ак күч келет. Күч келет. Ошентип арпа берсе. Организмге күч келет да. Ошон үчүн тердеген ошодон болот. Анан буларга арпа эле бериш керек. Анча жазга чыкканда сөз көпкө коюш керек. Көпкө койгондо эт бошойт дагы, сөөк жарылат. Ошо режим. Анан мен эмнеге витамин, ана мына дегенге мен каршымын. Витамин укол сайыппы? Укол сайып. Сабызда. Сабыз витамин да. Сабыз эмне да, элементарный. Жо сабыз берсе болбойбу? Сабыз берсе болот. Болот. Витаминде баягы нелер, уколдорду, дарыларды. Фирмалардын дарылары. Алар болбойт. Болбойт. Жылкы сүйөрбөйт. Натуральный продукт керек экен, а? Натуральный продукт да керек. Жылкы натуральный сүйөт.
Ана ошо не кылып жакшынакай карап тарап жаз мезгилде көрөк жаш мезгилде көрөк жакындашып кетет айгачы. Кашы буту колунан кашып ошол жылкы жаман пейил да болбойт. Күрүч береткен деп коет, анан Эми күрүш берген. тукум береткен дейт. Буларга болбойт. Тукумду 2 асыдан нары берсе болот. Себеп алып сөөк каттат да. Тукум сыртындагы. Сөөктү каттытып атка энергия берет. Мынакей тоон. 7 номер. 7-ден бири кызыр. Мынакей достор, балдарашка экен. Азыр ушуну сиздерге тартып көрсөтүп беребиз. Мынакей туугандар, 7 номер. 7-ден бири кызыр дегендей, бул өзгөчө породадагы ат экен. Бул дагы жаш ат экен туугандар. Медет ака, бул боюнча мүнөздөмө берсеңиз. Айта берсеңиз таксыр. Бул Ганновер менен бүлүккө чапкан чистокровный бар го. Ошо аргындашылган. Ганновер менен, Ганновер. Ганновер жылкысы менен чистокровный жылкынын аргынынан тараган бул сыны келишкен, караңыздар. 4 мүчө экен ака, 4 мүчө. Өзүңүз көрүп турасыздар. 1,5 жаш. Тишин дагы көрсөттүк туугандар. Эми бул боюнча толук маалыматты айтыңыз. Бою канча чыгат, ден соолугу кандай ака? Бою 1,65. 1,65. Ден соолугу көрүнүп турат, Көрүнүп турат, Камыш кулак бүлүктөрдөн. Аттын ден соолугу жакшы болсо сыртына чыгабы чыкпайбы? Чыгат да. Чыгат, Жылтырап турат да. Жылтырап турат. Ооба. Мынакей достор. Бул 7 номер болду. Така көрөлүк. 1,5 жаш, 1,5 жаш. 1,5 жаш болчу. Ганновер менен таза кандуу. Баягы гүлгө чабылган жылкылардын эмеси да? Гүлүккө чабылган ангелчандар дейм. Ангелчандар. Ошону аргындашылган ангелчан. Бою 1,65. 1,65. Баасы канча дедиңиз ака? Баасы 300 миң койдук. 300 миң сом. Кеми болот? Ооба. Караңыздар туугандар. Бою 1,65. Азына үстү тарабындагы бүт сыра көргөзүүгө мен аракет кылайын. Так жана, так. Тору кашка экен, Буга бир өзгөчө бир кайманат ыйгарыш керек экен таксыр, Ооба. Алган адам ыйгарат дейм. Китепти карап, изденип, Ооба. Сиз не деп коймоксуз? Эми азыр айтышты да кыйналды. Башта канча нерсе бар. Мынакей туугандар, бул 7 номер болду. Бастырып койчу. 7 номерди бир баскан көрөлү дагы. 8 номер көтөбүз. Алдыда 2 жылкы калды туугандар. Бүгүнкү чыгарылышка 9 ат чыгат. Көрүңүздөр. Жакканын өзүңүздөргө тандап алсаңыздар болот. Достор, 7ден кийин 8ге дагы кезек келип жетти. 8ди көрөлү туугандар. Бул чекчеген бул ат боюнча сурайлы бере берсеңиз таксыр. Комментарийди бере берсеңиз. Эми Ат боюнча. бул палтырашкалар өттү барды. Палтырашкалар бүттү, Бүтүрдүк. Бул 2 жашар. Уже кунандарга келип калдык. Кунан жазга дейли, жазга 3 жаш болот. Жазга 3 жаш болот, Жайга болот. Россиядан келген да. Россиядан келген бул. Бул минги үйрөтүлгөн. Мени үйрөтүлүптүр. Така көрүп тур уже, Ооба, көрдүм. Така көргөн. Жакшы. Азыр минип көргөзөбүзбү же жөн эле Жөн көргөзөбүз. Калагандар келсе минип көрсө. келсе минип көрөт, Аттын сынында сөз болушу мүмкүн эмес. Караңыздар туугандар. Сен деле күчтүү болуп кеттиң. Аттын сыны жакшы экен бирок. Алды көкүрөгү кенен. Үстү тегиз. Эми өзүңүздүн оюңузду да айтпайсызбы? 4 мүчөгө киреби? 4 мүчөгө толук кирет. Толук кирет. Ооба. Ана кетмди. Эми сиз дагы жактырып аласыз да. Күчтүү палван ат болот да. Палван ат болот. Дагы жакшы. Жеңилдиги да жакшыбы? Жеңил. Келгенде чабып көрүшөт, Ооба. Мынакей жазга ошондо бышты болот экен. Азыр кунан деп турабыз туугандар. Ака бою канча чыгып калат? Бою 57-60 чыгып калат. 57-60, Ооба. Тишин бир көргөзбөйлү? Тишин көрөлү туугандар. Мынакей эки тишүдү түгүн эми жарып эмне кылып. Сүрүп атат экен, Сүрүп жетелек. Мынакей достор, эми баасына келип токтолобуз. Баасын канча деп атасыз? Баасынбы? Баасын 230га койдук. 230 миң сом, Ооба. Мынакей туугандар, 230 миң сом кеми бар. Андыктан алдыдагы номерлер, Медет таксырдын номерлери турат. Жетишип калсаңыздар болот. Таксыр мурунку чалыш боюнча 10 ат чыккан, Ондун канчасы калды, канчасы кетти? Түгөндү барды. Бардыгы түгөндү. Чекеден. Ооба. Бири да калбады. Жок. Мынакей достор, сиздер дагы жетишип калсаңыздар болот. Аттын жакшысын тандап алсаңыздар болот туугандар. Анда эмесе бул 8 номер. Бул кара кашка, аркаңкы 2 буту ак, алдыңкы сол буту экен ака. Оң буту ак экен туугандар, караңыздар. Бул атка жетишиңиздер. Анда эмесе 8 номердеги атты сизерге тартып көргөзүп бергенге аракет кылдык туугандар.
Keyinki atты тарталы, бағасы айтылды. Андықтан çalыңыздар. Мынакей туғандар, 9-ші номердегі сыны келішкен Орлов жылқы екен. Аз бұл бойынша малыматты айтсын. Тақсыр, бұл ат бойынша ақырқысын мен отауыз, а? Ооба. Ат бойынша емі комментарийді берсеңіз. Ат Аламан улакка чабылды атчы. Аламан улаққа чабылған ат па? Ортого турган эме, только тилиге өтүп ат. Ат аябай курч. Чурк калгандарды азыр чабып да көргөзөбүз. Бою 1.60-тан бийик турат. Бұл Орловский бе? Орлов порода. Орлов. Азыр Орлов порода. Азыр чапкан эми көрөбүз, мүчөлөрү көрүлөт, тугол таза. Алхамдулилlah. Дени таза, а? Дени таза. Дени таза. Орловский жылқы екен. Az bir çabuk көрсөтпөйлүбү? Ооба, чабып да көрөбүз. Çababız, айдайыр. Bir çabuk көрсөтөлү. Андан кейін туғандар басын айтабыз, жашын айтабыз. Жашы қанша бұның? Бул жашы боюнча 6 жаш, жазга азыр 5 жаш. Жазга 6 жаш. Жазга 3 асы жок. Жазғы 3 асы болот экен да. Биз мыяка турайлы. Охо, кетишти айып жок экен, а? Аябай гүлүк ат. Гүлүк ат экен. Гүлүк ат. Гүлүк Орловду эми канча деп атасыз экен? Басын 300 миңге койдук. 300 000 сом. 300 миң сом. Аха. Иман сүйлөшөбүз аны. Сүйлөшөсүң, а? Ооба. Дагы өтчү дагы. Дагы бир чап. Чаба бер. Кой бер, кой бер. Кой бер бияка. Мынакей достор. Атты көрүңүздөр. Баш эмес. Повороттору дагы ордунан. ордунанбы? Бир повороттон көрсөтпөйлүбү, а? Ооба. Бурулуштарын көргөзөлү тугандар. Аттын бурулгандары кандай экен? Сиздер менен чогуу көрөлү дагы. 9-чу номердеги ат болду. 9. Аттын бир поворотторун көргөзүп кой. Поворотторун көрсөтчү. Повороттон ордунан. Ушундай. Чаппай да ордунан бут. Чаппай. Ошондой, ордунан эле. Оңго, солго. Мынакей достор. Ат жоош беке. Аты бирок бели жакшы жана. Бейли жакшы, а? Бул Россиядан келген дем, а? Өзү неги жашында Жашында келген. Биз азыр үйрөтүлүп минип жүрүп. Мынакей достор, болду. 9-чу номердеги ат болду. Болду, жетет, алып кире бер. Аттын сынын көрдүңүздөр. Бою 1.65 чыгып калат дедиңиз, а? 1.60-тан бийик чыгат. 1.60-тан бийик. Билбей калат, билбей манасы. Мынакей тақсыр, бүгүнкү чыгарышта 9 атты чыгардыңыз. Ооба. Аттын эми кайсы мындай эмнесине карап алдыңыз? Аттын мен өзүмө жактырып алдым атты. Жактырып алдыңыз. Мүчөсүнө карап дегенде, а? Мүчөсүнө карап, аттын мүнөздөрүнө карап дегенде, негизге келгенде жылкылардын качествосуна карап алдым да. Качество. Кымбатына Жана карабай. басына айтып өткөндө, а? Ооба. Эми бирок деген бул жерде деген азыр мынанча кымбат деген нерсениге барууга алыс болушубуз керек. Кеп содалаш керек. Содалаш керек. Мен ошол бойдон, магазин бойдон даже келип ошол пулду акчаны берип алса дагы Жок дейсизби? токтомонча түшүрүп берем деп айтам да. Келген адам көңүлүн тапканга аракет кылам. Ыраазы болгонго аракет кылам. Себеп анын толук ыраазычылыгын алып калса, ошондо береке болот да. Ошо мына сатылган акчада дагы береке болот. Ошондой болот. Эми элге бир айтар сөзүңүз барбы? Сөзүн Элге айтар сөзүм ошол. Бизден кемчилдик кылып, может аташып сүйлөп калабыз, может сиз жакшы билип, мен анча билбей каламбы? Эгерде эмне болсо, ошону туура түшүнүп, туура кабыл алып, эгер мен билбеген болсом, прямой телефондорум бар. Мына бул жерден мынтип айтсаңыз жакшы болот десе, еще жакшы да бул. Негативди туура кабыл аласыз, Аны мен туура кабыл алам. Эгерде мен ошибкамы мындай эмне айткан болсо, мен туп-туура кабыл алам. Анан эми негизи бул жерде биз туулуу эле атты толук билип түшкөн жокпуз да. Эл менен акылдашып, сүйлөшүп, мүмкүн болушунча үйрөнүп атабыз да. Бара Үйрөнүп атабыз. Эми аз гана жерин билет элек, эл менен ушунча эл менен канча миң деген эл менен сүйлөшүп, ушул нерселерди үйрөнүп атабыз. Бирок билгени мен дагы билбегени көп. Ал ошол мына жерде мынтип койду деген адам мен туура эмес жазды деп ойлойм. Ошону мына жерде мынтип койсоңуз жакшы болмок деп туруп мага прямой чалса, мен аябай кубанат элем. Анан отуруп алып, уяткап менен сөгүп, не кылган, биз мусулман адам, ал пейилди калтырышыбыз керек да. Себеп пейилди тазалаш үчүн, бул дүйнөдөн соо алыш үчүн бирөөгө жакшы калып айтуу,
Musulman adam musulmandын жаман жагын жабуу, жакшы жагын ачуу бул мусулман адам болот да. Аны отуруп алып кычыгын табып, эптеп бирдеке жаман көргөзгөн бул шайтан адамды минип алган болот да. Ошон үчүн биз мусулман адамдар бирөөнү кечире билишибиз керек. Ооба. И кечирим сураганды билишибиз керек да. Көрөлбастык болбош керек. Көрөлбастык болбош керек. Биздин дин, мусулман дин эң таза дин. Бизди бейишке даярдаган. Биздин ушундай жаман пейилибизден бул дүйнөгө келгенбиз. Эмесе биз түз эле бейишке жасалган. Ошон үчүн бул дүйнөгө биз амал кылганы пейилибизди оңдош үчүн бул дүйнөдө биз терилебиз да. Анан ошону айткым келет элдерге. Мүмкүн болушунча бири-бирибизди сыйласак, бири-бирибизди урматтасак, акырет баарыбыздыкы да. Анан мына жерде да айтып кетким келет. Кече күнү негативдер көп жазылыптыр. Ишенесиз, Өзбекстандан кедете 1000 адам жазды. 1000 адам мага звонок кылбайт. Анча-мынча негатив жазгандарга капа болбогон. Кече дейт, кече жамгыр жаап атты го. Өзүм ушуп аттым. Мен айылдерге аябай настроением жок көрүнүп тур. Жок, мен настроением бар, дайым жакшы. Аллага шүгүр. Себеп бала чакам бар, үй бүлөм бар, бир туугандарым бар. Жакшы. Ошон үчүн мен бул мен ыраазымын, и мен капа боло турган нерсем жок. Мен ушул элдерге айтып кетким келет. Мен анда мен настроением жок. Анан ошо өзбек туугандар, казак туугандар, тажик туугандар да ушинтип мага кабыл айтышты. Бул адам дейт, жылкыны жылкытып бартап билбеген адам да жазат да дейт да. Эми билбейм, мен пендебиз да. Беш кол тең эмес да. Минус плюс менен да жашоодо, бирок плюс жагыбыз көбүрөөк болсо жакшы болот. Анан ушу жазган өзбек туугандарга, силерге, ал казак туугандарга, тажик туугандар, биздин кыргыздар жакшы жазган, мага звонок кылып каалоосун айткандарга мен Алла ыраазы болсун, терең ыраазычылыгымды билдирем. Иншалла жакшылык күндө, тойлордо жакшылыкта жолугушайлы. Туура мен алып сатам. Аракет кыламын тазасын алып таза сатканы. Бир үйгө барып, бир ушуну алгандан кийин ошол үйдө көгөртө турган, ошол үйдүн атын чыгара турганга ниет кылам. Ошол эгерде менден туура эмес болсо дагы бир жолу Алланын ыраазы үчүн кечириңиздер. Сиздерден келсе мен кечирейин. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Рахмат, таксыр, чоң рахмат. Бүгүнкү чыгарылыш ушундай Бишкектен тартылып көргөзүлдү туугандар. Бул жакта уже клиенттер дагы келип калды. Анда эмесе бүгүнкү чыгарылышты соңуна чыгарабыз. Саламатта калыңыздар. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө. Муз ТВ каналы болду. Менин атым Замир. Саламатта калыңыздар.